Баткен окуясына 22 жыл. Бүгүн 26 октябрь Ош шаарында Баткен согушунда өлкөнүн бүтүндүгүн коргоодо аскердик милдетин аткарып жатып курман болгон жоокерлер эскерилип, Куран окулду. Иш-чара Ош шаарынын мэриясы тарабынан уюштурулуп, ага катышкан жергиликтүү бийлик өкүлдөрү Баткен коогасында каза болгондордун жакындарына жана катышуучуларына мекенди коргоого кошкон салымдары үчүн ыраазычылык билдирип, алардын эрдиктери унутулгус экенин белгилешти. Биздин ушул келечек муундарыбызды, окуучуларыбызды, студенттерибизди дагы ушул мекенди коргоого патриоттуулукка үнөдө сиздердин эмгегиңиздер чоң. Бүгүнкү күндө мамлекет ошол Баткен согушунда ардагер болуп, бүгүн биздин коом арабызда жүргөн ардагерлерибизге жөлөк пулдарды төлөөдө. Баткен согушунда ар кандай жараттарды алган жарандарыбызга жөлөк пулдарды төлөөдө колдон келген аракеттерин жасап атат. Биз ойлойм, сиздердин эмгегиңиздерди биздин мамлекет сөзсүз эске алат. Эрдиктериңиздер биздин элибиздин эсинде калат. Мен ойлойм, мындан ары өлкөбүздө эч качан согуш болбосун. Дайыма ушул жакшылыктар, ийгиликтер көп болсун, өсүп өнүгүү көп болсун. Сиздер өз мезгилинде элибиздин бакубат турмушу үчүн, элибиздин же элибиздин бүтүндүгү үчүн өзгөчө эмгек кылдыңыздар. Сиздерге таазим этебиз. Баткенге диний экстремисттердин тобу биринчи жолу 1999 жылы басырып киришкен. Анда душмандар бир катар кыштактарды басып алышып, жай тургундарды барымтага алышкан. Баскынчылардын мизин кайтарууга миңдеген жоокер тартылып, ондогону кайра артка кайткан жок. Эгемендүү Кыргызстандын тарыхында кара тамга менен калган бул күндөрдө согуш ардагерлери азыркыда эстешет. Жанында жүргөн куралдаш досторунун эрдиктерин түбөлүк унутпай айтып жүрүү милдет экенин сезип турушат. Биздин жоокерлер да көп өтүп кетти да. Мен өзүм салатым бар эле, Мамырхан деп, алда ошол жерде газ деген жерде өтүп кетти. КамАЗ меме Байектердин мээсинен. КамАЗ алып, КамАЗда дагы Майор Улук деген бар эле, Бейшибаев, ошо да өтүп кетти. Начальниктабыз да өтүп кетти ошол жерде газда. Ошолорду эскерип бүгүн ушу Куран окутуп коелу, ошо келдик да токтолуп. Жаш элек ошондо барып, ушул катарда турган ушу куралдаш достору менен бирге чогуу ошол жерде кан жаныбызды аябай, кыргыз элибизди коргоп, булар айтпай дебей келген террорчулар болгон. Исламский движение Өзбекистан деп командир, полевой командир Жуман Амангани деп ошол келип биздин эркин жаткан кыргыз элибизге, эгемендүүлүгүбүзгө шек келтирип, курал көтөрүп келген, ушунун мизин кайтарганбыз ошол күнү. Улардын максаты Өзбекстанга өтүш болгон, через Кыргызстан менен. Ошол мезгилде биз жаңы бөлүнүп чыкканбыз. Өтө мындай айтканда бизди как слабый деп ойлоду да, ошондон бизди өтөбүз деп. Биздин жоокерлерибиздин жигит мындай өзүнүн немеге байланыштуу. Ошолорго катты туруп өзүбүздү көрсөтүштү биздегилер. Биз өткүзгөнүбүз жок. Жалпысынан Баткен согушуна республиканын аймагынан 5000 адам катышса, анын ичинен 2000 Ош облусунан, 400 Ош шаарынан. Расмий маалымат боюнча алардын ичинен 54 жоокер Коголаңда каза болгон. Ош шаардык мэриясы тарабынан 100 000 сом акча каражаты бөлүнүп берилди. Бул материалдык жардам именно ошол Баткен ардагерлерине муктаж болгондорго бөлүнүп берилет. Андан тышкары бул иш-чаралар менен эле биз чектелбестен Ош шаардык мэриясы бир жылдын ичинде Баткендик ардагерлерге кайсы гана муктаждык болбосун, кандай гана көйгөйлөр болбосун, ар дайым колдоп материалдык жактан жардам көрсөтүп келебиз. Белгилей кетсек, 2013 жылы Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин буйругу менен 26 октябрь Баткен Коголаңында курман болгондорду эскерүү күнү деп белгиленген. Мындан улам Кыргызстандын бардык аймактарында, анын ичинде Ош шаарында жыл сайын Баткен окуясында каза болгон жоокерлер эскерилип келет. Асия Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары.